Саламатсызбы, урматтуу көрүүчү? Европа сырлары каналына кош келиңиз. Бүгүнкү чыгарылышта Польшага кантип барам жана ушул маселеге байланышкан көптөгөн суроолорго жооп берейин. Ошондуктан эгерде бул тема сизге кызыктуу болсо, анда сөзсүз түрдө бул чыгарылышты аягына чейин көрүп бүткөндөн кийин эгерде суроолоруңуз калып калса жазсаңыз, ал суроолорго дагы сөзсүз түрдө жооп беремин. Негизи акыркы күндөрү Россияда иштеген кыргыздар көп, алар дагы жумушун жоготуп, Россияда азыр абал кандай болуп жатат баарыбыз билебиз. Ошондуктан дагы Европанын башка мамлекеттерине кеткиси келет. Ал эми Кыргызстанда жумушу жок адамдар дагы Европанын мамлекеттерине келип иштегиси келип жатат. Анан эле албетте суроо жаралат, кантип барсам болот, баруу үчүн канча каражат талап кылынат деген жана ушул сыяктуу башка көптөгөн суроолор жаралат. Мына ошол суроолордун баарына бүгүн жооп беребиз. Башында албетте мен сиздерге кыскача айтып берейин, негизи Польшага келүүнүн кандай жолдору бар жана кантип келсе болот. Эгерде Польшага жумушка келем десеңиз, сиз эки жолду тандасаңыз болот. Бул биринчиси. Өз алдынча жумуш таап келсеңиз болот. Ал эми экинчиси болсо, албетте ортомчу фирмаларга кайрылып. Өз алдынча жумуш кантип тапса болот? Бул жолду тандаган адам интернеттен жумуш издесе болот, же болбосо мүмкүн Польшада иштеп жүргөн тааныштары бар, достору бар, же дагы бир мүмкүн туугандары бар, ошол адамдарга кайрылып, алар иштеген жерге кайрылыш керек. Дагы бизге ушул иштей турган адам бар эле, жумушка чакыра аласыңбы, ушул жумушка чакыра турган документтерди жасатып бере аласыңбы деп кайрылып сурап көрсө болот. Эгерде макул болсо, анда ошол жасап берген документтерди алып, барып визага документ тапшырып, анан келсе болот. Албетте бул жерден кыйыныраак болушу мүмкүн, анткени Польшада көп адамдар эле ошол айрыкча Кыргызстанда жүргөн адамдарга документ жасагысы келбейт, анткени ал процесс абдан узакка созулуп кетет. Мисалы, разрешение на работу жасатуу үчүн 2-3 айдан кээде 5 айга чейин, 6 айга чейин күткөнгө туура келсе, ал эми кайра разрешение на работу алгандан кийин дагы виза алганга дагы ошончолук убакыт күткөнгө туура келет. Ошондуктан да көп адамдар ал жактан бул адам келет деп күтүп отургандан көрө Польшада жүргөн адамдарды жумушка алып алышат. Ошондуктан бул жол кичине кыйыныраак. Бирок эгерде ортомчу фирмаларга кайрылсаңыз, алар сизге батыраак жумуш таап бериши мүмкүн. Ошондой эле документтерди дагы батыраак жасап бериши мүмкүн. Бирок бул жолдун эң чоң кемчилиги албетте каражат талап кылынат. Сиз ошол ортомчу фирмаларга акча төлөп беришиңиз керек. Эгерде канча каражат төлөйм деп сурасаңыз, анда азыр ушул чыгарылыштын аягында баарын айтып берем. Ошондуктан сөзсүз түрдө аягына чейин көрүңүз. Өзүңүз билдиңиз, мынакей эки жолду тандап, анан жумушка келсеңиз болот. Бул биринчи жол болобу, экинчи жол болобу? Сөзсүз түрдө документтерди алып барып виза жасатасыз. Виза жасаткандан кийин Польшага келип иштей берсеңиз болот. Ал эми экинчи жолу болсо, бул албетте окуу менен келсе болот, же тил курстарына жазылып келсе болот. Польшанын көп эле чоң окуу жайларында 1 жылдык тил курстар бар. Мисалы, поляк тилин үйрөнсө болот, же англис тилин үйрөнсө болот. Ошол жака жазылып, келип, иштеп, анан албетте визанын убактысы бүткөндөн кийин ВНЖга тапшырып, Польшада калып иштесе болот. Эгерде окууга студент катары келсеңиз, анда сизге көптөгөн жеңилдиктер болот. Эмне үчүн? Себеби биринчиден окууга виза алуу жеңилирээк болот жумушка караганда. Ошондой эле сиз студент деген статусуңуз болсо, разрешение на работу албайсыз. Ошондой эле каалаган жумушуңузга каалаганча иштей бересиз. Эч кандай мындай чектөөлөр жок. Мисалы, Германия өлкөсүндө студент бир жумасында 20 саат гана иштесе болот деген мыйзам бар болсо, ал эми Польшада андай мыйзам, андай чектөөлөр жок. Ошондуктан мен сиздерге кеңешим, эгерде мүмкүнчүлүк болсо, жаңы мектепти бүтүп, иштейт элем, Европага барып иштейт элем. Бир гана Польша эмес, Европанын башка мамлекеттери болсо деле барып иштегиңиз келсе, ошо студент катары келип иштесеңиз абдан жакшы болмок. Жана өзүңүз дагы окуп, билим алып, ошону менен бирге иштеп дагы жакшы тажрыйба алмаксыз. Ошондуктан эгер мүмкүнчүлүк болсо, окуу менен келүү. Албетте окууга дагы өз алдынча тапшырса болот, же ошондой эле ортомчу фирмаларга кайрылып тапшырса болот. Өз алдынча тапшыруунун деле өтө кыйын эмес, анткени азыр баардыгы онлайн болуп калгандыктан, ошол өзүңүз каалаган жогорку окуу жайды таап, ал жактан аларга кат жазып, анан
бүт интернет аркылуу кылынган. Ошол интернеттен өзүңүздүн аккаунтты ачып, документтерди жөнөтүп, эгер экзамен десе экзаменге дагы онлайн катышып, анан окууга өтүп кетсеңиз болот. Ошондуктан бул жерде дагы эч кандай кыйынчылык жок. Бир гана тилди билүү керек, поляк же англис тилин билүү керек. Анткени Польшада поляк тили колдонулат, өзүнүн мамлекеттик тили. Ал эми эгерде поляк тилин билбегендер болсо, англис тилин колдонуп кайрылса болот. Ошондой. Ал эми албетте ортомчу фирмаларга кайрылсаңыз, анда алар баарын сиз үчүн жасап берет. Сиз жөн гана акчасын бергенге даяр болушуңуз керек. Дагы бир жолу бар. Кээ бир адамдар да сурап кетет, ошол мен турист катары барып эле анан ошол жакта иштеп калып калсам болбойбу деп сурашат. Жок, тилекке каршы болбойт. Эгерде сиз турист катары келесизби же дагы визанын бир түрү, бул болсо конок визасы, гостевая виза деп коет. Ошол менен келсеңиз болот 90 күнгө чейин. Бирок ал виза менен да тилекке каршы иштей албайсыз жана ошондой эле ВНЖга тапшыра албайсыз. Канча убакытка келсеңиз, ошол убакыт бүткөндөн кийин сөзсүз түрдө кеткенге туура келет. Эгерде турист болуп келип же ошол конок болуп келип анан мыйзамды бузуп калып калсаңыз, кармалып калсаңыз, анда сөзсүз түрдө чоң айып төлөп калышыңыз мүмкүн же жөн гана депортация болуп кетишиңиз мүмкүн. Ошондуктан бул нерсени билип алуу керек. Урматтуу көрүүчү, мен сиздерден бул жерге кайрылуу жасайын дедим эле. Анткени баарыңыздар билгендей, кайсыл социалдык тармакта болбосун, канал ачылып иштеп жатканда, контент жаратып жатканда көрүүчүлөрдүн колдоосу абдан маанилүү. Ошондуктан да сиздерден суранат элем, биздин каналга сөзсүз түрдө жазылып, эгерде социалдык тармактарды колдонсоңуз, өзүңүз колдонгон ошол тармактардан бөлүшүп, биздин канал менен эле ар бир чыккан чыгарылышка ыраазычылык билдирип, эгерде жакпаса өзүңүздүн ойлоруңузду айтып, сунуштарыңызды айтып, жөн гана ошол ой пикир калтырып, албетте анан лайктарды басып турсаңыз, бизге ошончолук чоң жардам болмок. Анткени YouTube'дун алгоритми ушундай иштейт. Канчалык адамдар ошол жерде реакция кылып, ойлорун жазып, лайктарды басып турса, көбүрөөк адамга көрсөтөт. Урматтуу көрүүчү, азыр болсо суроолордун кезеги келди. Мынакей биринчи эле суроо болсо, бул канча каражатым болсо Польшага бара аламын? Негизи жана башында айтып кеткендей, сиз жумушка келем десеңиз, эки жолду тандасаңыз болот. Биринчи жолду тандасаңыз, анда азыраак каражат кетет. Ал эми экинчи ортомчу фирмалар аркылуу келүүнү чечсеңиз, анда албетте көбүрөөк каражат кетет. Мисалы, ортомчу фирмалар көп учурда өзүнүн ошол услугасы үчүн 300 евродон 800 еврого чейин алышат. Албетте андан да көп алган ортомчу фирмалар бар, агентстволор бар, бирок мен азыр орточо эсеп менен айтып жатам. Анан ошол ортомчу фирмаларга кайрылып, уже бардык керектүү документтерди алгандан кийин сиз виза жасатканга туура келет. Ал виза жасатуу үчүн визовый сборго 80 евро төлөйсүз. Ал эми виза жасатыш үчүн сөзсүз түрдө страховка жасатыш керек. Ал страховка ошол 120-150 евро болот. Андан сырткары, эгерде сиз ошол визаны жасатканды визага документ толтурууну билбесеңиз, кантип документти толтуруш керек экенин кыйынчылык жаратып жатса, анда нерсеге жардам берген адамдарга кайрылсаңыз болот. Албетте мага да кайрылсаңыз болот. Бишкекте атайын кыздарыбыз бар, сиздерге жардам берет. Ал болсо ошол көп учурда 100 евродон алышат. Кошумча каражат, бул болсо албетте Алматыга кеткен жол кире. Мен чынында азыр Алматыга жол кире канча экенин билбейм, бирок өзүңүз ошол Бишкекте автовокзалга барып билип алсаңыз кыйынчылык болбойт деп ойлойм. Виза колуңузга тигенден кийин сөзсүз түрдө Кыргызстандан Польшага билет алыш керек. Анан көп учурда албетте бир гана жол бар, бул самолет. Ал жол кирелер көбүнчө 200-400 еврону түзөт. Анан албетте бул жерде дагы көп нерседен көз каранды. Мисалы, кайсы авиалинияны тандайсыз, кайсы убакытта келесиз. Мисалы, жайында келем десеңиз, жол кире албетте кымбатыраак болот. Ал эми кышында келем десеңиз, арзаныраак болот. Ошондуктан бул нерсени дагы эске алуу керек. Польшага жеткенден кийин негизи ушундай суроолор көп келет. Мен Польшага барат элем, жанымда канча акча салып алсам жакшы болот? Эгерде сиз визаны алып анан Польшага келейин деп жатсаңыз, орточо эсеп менен азыркы айтып берген каражаттар керек болушу мүмкүн. Мисалы, Польшада мыйзам мындай: сиз Польшада азыр июль айы болуп атат. Июль айында иштеп баштасаңыз, 1-июльдан 30-июлга чейин иштесеңиз, ошол июльдун айлык акысын августтун 10-унан кийин аласыз. Ошондуктан эсептеп коюңуз, ошол 1 ай 10 күнгө
жашап турганга сөзсүз түрдө каражат керек болот. Албетте батирге же жатаканадан орун алам десеңиз 150–300 евродон айына. Тамак ашка кетет. Мен 100–200 евро деп жаздым. Бул жерден адамдан көз каранды, сиз кандай тамак жейсиз, эшиктен жейсизби, кафелерден, ресторандардан же үйдөн тамак жасап жейсизби, ошол нерседен да көз каранды. Бирок акыркы күндөрү Польшада азык түлүктүн баасы абдан көтөрүлүп кетти. Ошондуктан дагы көбүрөөк бир 100–200 евро деп жазып койдум. Мүмкүн сиз эч нерсе жебейсиз, бир гана макарон же нан менен мага жетиштүү болот десеңиз, анда албетте азыраак акча кетет. Ошондой эле Польшага келгенден кийин сиз жашап жаткан шаардагы жумушуңуз алысыраак болуп калышы мүмкүн. Ошол кезде А пункттан Б пунктка жетиш үчүн анда коомдук транспортко билет сатып алганга туура келет. Ал учурда ошол 20–30 евро керек болот. Ушул жерден да эскерте кетейин, эгерде сиз ортомчу фирмалар менен келе жатсаңыз, анда сөзсүз түрдө сурап алыш керек. Ошол сизге жумуш берген адам сизге жатаканадан орун береби? Эгер орун берсе, ошол бекер береби? Же ал акчасын айлык акыдан кармап калабы, же баргандайын дароо төлөш керек болобу? Ушул нерсенин баарын билип, сурап алыш керек. Кийинки суроолордун бири, бул болсо Польшага баруу үчүн каражат керекпи же жумуш берген адам баарын төлөп береби? Бул абдан жакшы суроо. Көп адам ушул нерсени кааламак болуш керек, бирок тилекке каршы андай мүмкүнчүлүктөр жокко эсе. Себеби көп фирмалар, Польшадагы фирмалар кыргыздардан дагы ачыгын айтканда көңүлү калып жатат. Анткени кыргыздар ушинтип мурда фирмалар болгон. Мен бүт ошол документтерди бекер жасатып берейин. Келгенден кийин мүмкүн айлык акыдан кармап калабыз, же кээ бирлер айлык акыдан деле кармабай бекер жасап берген. Бирок азыркы учурда Польшага келет дагы кыргыздар Польшада жумуш жаккан жок, же жашоосу жаккан жок, же дагы башка бир себептерден улам Европанын башка мамлекеттерине кетип калышат. Ошол чакырылган жумушка иштешпейт. Ошол учурдан дагы көп фирмалар коркуп азыр сөзсүз түрдө акча алып калышты. Ошондуктан барып сизди бүт баарын каржылайт элек, бекер болот деген фирма табуу абдан кыйыныраак болот. Сөзсүз түрдө өзүңүз төлөшүңүз керек. Жана мүмкүн сиз төлөгөндөн кийин иштеп баштаганда ошо айлыгыңызга кошуп бериши мүмкүн. Бирок баарын эле сиз үчүн 100% каржылап коебуз деген андай фирмалар табуу абдан кыйын. Кийинки суроо, бул Польшага келүү үчүн чет тилди билүү керекпи? Ооба жана жок деп айтмакмын. Анткени бул адамдан көз каранды. Эгерде сиз жакшы жумушта иштегиңиз келсе, жакшы нерселерге жетишип, Польшада өзүңүздү эркин сезгиңиз келсе, анда сөзсүз түрдө поляк тилин билүү керек. Поляктар өзүнүн тилин жакшы көрүшөт. Ошондуктан келгенде сөзсүз түрдө поляк тилин үйрөнүңүз. Англис тилин билген адамдар да келет, бирок баары бир деле бир англис тили жетишсиз. Анткени поляк тили баардык жерде колдонулат. Анан жок, мен кара жумушта иштей берем, мага эч кандай тилдин кереги жок, мен ошол визам бүткүчө эле иштейм, андан кийин болду кетем десеңиз, анда албетте тилди үйрөнбөй эле, тилди билбей эле ошол завод, фабрика болобу, же кандай бир сезондук жумуштарда болобу, айыл чарбасында ошондой жумуштарда иштеп, анан кетип калсаңыз болот. Анан ушул жерден айта кете турган нерсе, мисалы сиз тил билбей бир фирмаларда, ошо завод, фабрикада кайсы жерде болбосун иштесеңиз, сөзсүз түрдө сизди ошол эң оор жумушка жөнөтөт. Анткени баары тил билгендер өзүн кыйыныраак сезет албетте. Жеңил жумушту тандап алат дагы, а тил билбеген адамдар ар дайым ошол эң оор жумушту аткарышат. Кийинки суроо, бул болсо Польшага кандай валюта алып барсам болот? Евробу же долларбы деп жазып жатышат. Албетте бул жакшы суроо, бирок өзүңүздөр негизи жалкыланбай интернеттен деле текшерсе болот. Польшанын өзүнүн валютасы бар, бул болсо польский злоты деп айтылат. Ошондуктан сиз евро алып келесизби, доллар алып келесизби, эч кандай айырмасы жок. Польшага келгенден кийин баары бир өзүлөрүнүн акчасын, ошол валютасын сатып алганга туура келет. Кийинки суроонун бири болсо, бул чакыруу кагазын алгандан кийин визаны кантип жана кайсы жерден алам деген суроо да көп келет. Албетте бул суроого мен өзүнчө бир чыгарылыш жасап жооп бергем. Ошондуктан мынакей менин каналыма кирип, бул чыгарылышты таап, Польшага визаны кантип алса болот деген тасманы таап көрүп, суроого жооп алсаңыз болот. Кийинки суроо, бул болсо Польшага тил билбей барсам кандай жумушта иштесем болот деген суроо. Ага дагы өзүнчө чыгарылыш жасалган. Аны дагы көрүүнү сунуштайм. Кийинки суроолордун бири, бул болсо Россиянын жарандыгын алганмын, Польшага барсам болобу? Жана эле айтып кеткендей, Россиядагы акыбал начар болгондуктан баары ошол Польшага келгиси келет же башка мамлекеттерге жумушка баргысы келип жатат. Негизи эгерде ошол
Польшага келем десеңиз, мен ошо Россиянын жарандыгы менен келгенден көрө Кыргызстандын жарандыгы менен келүүнү сунуштайт элем. Анткени биринчиден мүмкүн сиз виза алдыңыз, бирок виза алуу деле кыйын болот албетте. Польшага келгенде Россиянын паспорту менен жумуш табуу абдан кыйын болот. Ошондуктан эгерде сизде мүмкүнчүлүк болсо, эки жарандык болсо, анда сөзсүз түрдө Кыргызстандын жарандыгы менен келиңиз. Кийинки суроо, кайсы ортомчу фирма менен жумушка барсам болот, кайсы фирма алдабайт? Албетте бул суроо абдан көптөрдү ойлондурат. Менден дагы сурагандан тажабайсыздар, кайсы фирманы сунуштайт элеңер деп. Мен тилекке каршы эч бир фирманы сунуштай албайм. Мен анткени өзүм эч кандай фирмадын жардамы менен келген эмесмин, туугандарым да колдонгон эмес. Ошондуктан кайсы фирма алдабайт, кайсы фирма өзүнүн айткан нерселерин аткарат, ошону мен биле албайм. Ошондуктан эч кандай фирманы да сунуштай албайт элем. Өзүңүздөр эгерде билбей жатсаңыз, кантип тандоону билбей жатсаңыз, мен сиздерге сунушум. Бишкек шаарында болосузбу, Ош шаарында болосузбу, иши кылып чоң шаарларда жашасаңыз, ошо сиз жашаган шаардагы ортомчу фирмаларга барып, ар биринин сунуштарын окуп, алар берип сунуштап жаткан контрактты окуп, ошолордун баарын салыштырып, анан өзүңүзгө ылайыктуусун тандасаңыз болот. Анан албетте ошол фирма эгерде виза ала албай калсаңыз, жумуш жакпай калса, кандай жоопкерчилик алат, кандай жардам бере алат, ушундай сыяктуу суроолорду дагы сурагандан уялбаңыз жана тажабаңыз, баарын жазып, баарын билип алып, анан ошол фирмага ишенгенден кийин бүт ошол бере турган акчаңызды берип, анан документтерди жасап баштасаңыз болот. Эгерде окууга тапшырып барсам, иштегенге убакыт болобу? Албетте болот. Ар бир адамдын өзүнөн көз каранды. Айрыкча бакалавриатка тапшырганда кичине кыйыныраак болушу мүмкүн, бирок магистратурада окуп жатканда сабак азыраак болот бакалавриатка салыштырмалуу. Ошондуктан жетишсеңиз болот, сөзсүз түрдө. Анан ойлонбой эле келе берсеңиз болот. Жана мен айтып кеткендей, дагы бир жолу айтайын, Польшадагы студенттер каалаган жумушунда иштей берет. Кийинки суроо, бул болсо кандай авиалиниялар менен барсам жол кире арзан болот? Жана айтып кеттим, сезондон көз каранды, кышында келесизби, күздө келесизби, ошондон да көз каранды. Анан кайсы авиалиниялар көбүнчө арзан болот, буну дагы айтуу кыйын, анткени сезондон көз каранды деп айттым. Урматтуу көрүүчүлөр, ушу менен биздин бүгүнкү чыгарылыш аягына келди. Эгерде сиз сурооңуз болсо, албетте YouTube'тун алдына ушул чыккан видеолордун алдына да жазсаңыз болот. Анан дагы бир жаңылык бар. Эгерде менден жеке консультация алам десеңиз, жеке консультация сатып алып, кенен өзүңүз каалаган суроолорду берип, абдан толук маалымат алсаңыз болот. Ал консультацияны кантип сатып алса болот деп суроо жаралып жатса, мен ушул чыгарылыштын алдына жазып коем ссылканы, ошол ссылкага кирип сатып аласыз. Анан албетте Telegram каналга жазылууну дагы сунуштайм. Ал жактан кыргыздар бири-биринин суроолоруна жооп берип, ошондой эле мен дагы суроолорго атайын жооп берип турам. Бекер маалымат аласыз. Кийинки чыгарылыштан көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.